Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Анда эмес азыр кыргыз тил сабагын баштайбыз. Өзүңөр баамдап тургандай, бүгүнкү сабагыбыздын темасы илимий стиль, анын мүнөздүү белгилери. Демек балдар, биз силер менен 5-6 класста алган билимдериңизди эсибизге түшүрүп бышыктайбыз. Демек балдар, кептин стилдери экиге бөлүнөт. Оозек стиль жана жазма стиль. Оозек стилге диалог, монологдор кирет. Ал эми жазма стилдер болсо 4кө бөлүнөт. Көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль жана иш кагаздар стили болот. Булардын ичинен көркөм стилге көркөм чыгармалар, роман, проза, поэзия, поэма жана башка ушул сыяктуулар. Ал эми илимий стилге реферат, доклад, тезис, илимий кандидаттык, доктордук иштер кирет. Ал эми публицистикалык стилге макала, репортаж, интервью, очерк, новелла жана башка ушул сыяктуулар. Ал эми расмий иштиктүү стиль же болбосо иш кагаздар стили экиге бөлүнөт. Расмий иш кагаздар жана расмий эмес иш кагаздары болот. Расмий иш кагаздарына жарлык, токтом, устав, мыйзам жана башкалар. Ал эми расмий эмес иш кагаздарына арыз, өмүр баян, чакыруу, тилкат, тактама, мүнөздөмө ушул сыяктуулар кирет экен. Эми балдар, биз ушул стилдердин ичинен илимий стилге кеңирээк токтолобуз. Илимий стиль деген эмне? Бул илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектин бир түрү болуп саналат. Ага ачыктык, тактык, далилдүүлүк мүнөздүү болот. Ар бир илим тармагында өзүнө таандык атайын терминдер колдонулат. Демек, илимий стиль бул терминдерге бай экен. Мисалы үчүн кандай терминдер? Мисалы, мына биз окуп жаткан тил илиминде морфология, синтаксис, фонема, фонетика, сингармонизм, ассимиляция жана башка ушул сыяктуу терминдер кездешет. Ал эми экономика илиминде болсо макроэкономика, насыя, пайыз, инфляция, салык, тышкы экономика, экспорт, импорт жана башка ушул сыяктуу терминдер колдонулат. Ал эми информатика илиминде болсо электрондук эсептөөчү машиналар, калькуляция, компьютер, башкаруу система, сайт жана башка ушул сыяктуу терминдер. Ал эми геометрия илиминде болсо геометриялык фигуралар, квадраттык тамырлар, таблица, туюнтма, функция, аянт, көлөм жана башка ушул сыяктуу терминдер колдонулат. Демек, балдар, мына ушул терминдерди колдонуу менен биз илимий стилдеги текст жаза алсак болот экен. Илимий стилге илим жана техника тармагында жазылган монографиялар, энциклопедиялар, өндүрүштүк илимий техникалык адабияттар, окуу китептери, методикалык колдонмолор, реферат, докладдар, газета, журналдарга жарыяланган илимий макалалар, диссертациялык эмгектер кирет. Илимий стиль илим изилдөө мекемелеринде, окуу жайларында, орто мектептерде, илим менен алектенген баардык чөйрөлөрдө колдонулат. Мына ушуларды силер жакшы билесиңер балдар. Бул илимий стилдеги тексттерди дагы түзүүнү жакшы өздөштөргөнсүңөр. Демек, илимий стилдин милдети теориялык мааниге ээ маалыматтарды билдирүү, кубулуштардын себебин түшүндүрүү болуп саналат. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма илимий стилдеги текст жазуу. Жазган текстиңерди сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Демек балдар, сабак аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.